Саламатсыздарбы урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнү биз ушул сөздү литий жөнүндө кылабыз. Канча Кыргызстанда литий бар, анын баасы доллар менен санаганда канча, дүйнө жүзүндө эмнеге литий колдонулат, жана ошол эгерде Кыргызстандагы бүт литий көлөмүн акчага өткөрсөк, долларга өткөрсөк, канча көлөмдөгү акчаны алып келе алат. Ушул боюнча кичине сөз кылалы. Литий бүгүнкү күнү ак алтын же болбосо ак нефть. Литий деген бүгүнкү күндө стратегиялык ресурс болуп эсептелинет. Литийдин ошол көбүн кытайлар дүйнө жүзү боюнча кендерин сатып алышкан, Африкада эң көп. Анткени кытайлар түшүнөт, жакынкы келечектеги ким ушул серик кездешүүчү металлдарга ээлик кылса, ошол бүт дүйнөгө ээлик кылат. Анткени бүгүнкү күнү ошол аябай мындай жаңы заманбап технологиялык аспаптар, буюмдар бүт бары ошол серик кездешүүчү металлдардын жардамы менен жасалат. Бүгүнкү литий негизи ушул дүйнө жүзүн багынтты десе болот. Негизи литий бүт электромобилдерде, аккумуляторлордо кездешет. Жана ошол альтернативдик энергетикага да кире баштады. Көбүнчө ошол баягы күн батареянын аккумуляторлоруна литий колдонулат. Жана литийдин жаңы батареялары пайда болду. Литий ион эгерде батареясында кооптуу болсо, кичине ным кирип эле аба кирсе эле жарылчудай да. Литий темир фосфаттык батареялар коопсуз болуп жатат. Анан ошондой нерселер, технологиялар дайыма өнүгүп, эми жакында келечекте графен биринчи орунду алат дейт. Графен деген көмүрдөн алса болот аны, ар кандай баягы ушул графиттен алса болот, бирок ага технология массалык түрдө жете элек, бирок технология массалык түрдө литийге жетти. Кандай эмесе литий дүйнө жүзүндө канча экен бир көрөлү да. Литий өзү мезгилдик системанын щелочтук металл тобунан кирет. Ал тобунан келген ушундай жумшак күмүш сымал металл абдан реактивдүү дегенде ушул жаратылышта литий бир гана ошо тошулмаларды кезигет, анткени таза түрдө ал тез күйөт да, тез ысып кетет, жарылып кетет. Чилиде, мисалы үчүн, ошо биринчи орунда да Уюни деген плато бар. Уюниде ошо 7,5 миллион тоннага жетет анын ошол жалпы көлөмү. Экинчи орунда Кытай. Кытайда 3,2 миллион тоннага бааланган запастары табылган. Ошон үчүн Кытай бүгүнкү күнү ошол өзүнүн Кытайда толук бүт автопаркты электромобилдештирүү, электр системага өткөрүүнү жарыялаган дагы 2035 жылга, бүгүнкү күнү 2055 жылга. Жана ошол литийден аккумуляторлор жасап, электромобилдер жасап, субсидия берип, мамлекет тарабынан кээде 40%га чейин субсидия берип. Бир электромобиль сатып алсаң, $7500 мамлекет сага субсидия берет да. Кымбат машина алсаң, $15000 чейин. Ушундай саясатты жарыялап аткан, жасап аткан Кытай. Негизи ушул эгерде карасак, пайдалуу казылгандар запастарын баалоо учурунда алынуучу же өндүрүлгөн пайдалуу кендер катары аныктасак литийди, ошол Австралияда 2017 жылы мисалы үчүн литийди казып алуу боюнча алдыңкы өлкө болуп эсептелинген бүгүнкү күнү. Ошондо да бүгүнкү күнү дагы 18700 метрикалык тонна литий чыгарып базарга саткан негизи даяр түрүндө. Литий ушул негизи батарейкадан тышкары айнекке кошулат, керамикага кошулат. Башка максаттарга, анын ичинен ракеталык отунга, ракетное топливо жанакы ракеталарга кошулат, жана лазерлерде колдонулат да литий. Ушул дүйнөлүк литий батарейка рыногу 2011 жылы мисалы үчүн 1,5 АКШ доллары болсо, 2020 жылы 15 миллиард долларга чейин өскөн болчу. Бул жылдары анын өсүшү ошол 25 миллиардка чейин болот деп божомолдонууда да 2023 жылы. Демек литийге болгон мындай суроо талап аябай жарылуудай өсүп келатат тез. Анан Кыргызстанда кайсы жерлерде литий бар да. Бул эми расмий маалымат, муну жакшылап издесеңер интернеттер табасыңар. Бирок баягы энергетика министрлигинин сайтында бул маалымат азырынча мындай тез табууга мүмкүн эмес. Мурун баары ачык болчу да, ошол кездегиде көчүрүлгөн маалыматтар. Ошол Жили суу талаасы деген бар. Жили суу талаасы Кен Алай 49-нун түндүк капталынын бийик тоолуу бөлүгүндө, Сок дарыясынын оң булагында баягы Хожа Ашкан ойдуңунда жайгашкан. Администрациялык жактан Баткен районунун курамына кирет. Кен 1946 жылы Тори кени катары ачылган. Аякта Тори, 1955 жылы литий, необый, цирконий кендери катары менен ачылган. Бай кен да негизи. Болжолдуу запасы 13 миллион 338 миң тонна ошол руда, анын ичинен 9700 тонна необий, 15946 тонна
цирконий 25.884 тонна литий, 1074 тонна тантал жана 10.000 тонна торий табылган да. Ошонун лицензиясына ким ээлик кылат десеңер, Ultimas Mine Corp жоопкерчилиги чектелген коом ушул сейрек лицензиялешүүчү элементтин кенин геологиялык чалгындоо лицензиясына бүгүнкү күнү. Иштетүүгө эмес, чалгындоого гана. Ошол балким ал кезден бери, мисалы үчүн ушул 2 жыл мурда такталган болчу, балким ошол алмашып кеткенди. Эгерде Туюктор кенин карасак, бул экинчи литий жайгашкан кен. Мындай Туюктор Тескей кырка тоолорунун түштүк капталында, Карагаман тоолорунда, нарында, облусунда Кочкор районунда жайгашкан. Ал 1870 жылы ишке киргизилген. Анын запасы 307.145 тонна цезий бар. Жана 132,25 тонна рубидий, жана 162,89 тонна литий деп эсептелинген. Анын ким ээлик кылат десеңер, ушул Song AM Molybdenum Development Company жоопкерчилиги чектелген коом ушул цезий, рубидий, литий, ниобий, тантал жана алтын кендерин геологиялык чалгындоо лицензиясына ээ экен. Бүгүнкү күнү ошол ээликти сактап жатабы, сактап жатпайбы мага белгисиз, аны текшериш керек да. Дагы ушул дизель рудасы бар Кыргызстанда. Дизель рудасында кен Талас облусунун ошол Бакаята районунда жайгашкан. 1960-63 жылдары анын бетинде мындай чалгындоо иштери жүргүзүлгөн болчу. Майда граниттер жана берилий агрегаттары бар Грейзендеги дизельный кенинин узун ташта берилий кенинде литий аралашмасын каптыйт. Анын ушул алдын ала чалгындоолорду жасаганда литий кычкылынын мазмуну эң кичине дегенде 0,098% экен да. Ал эми орточо дегенде 0,53% экен ал рудада. Максимум дейт, эң жогорку көрсөткүчү 0,7 же болбосо 1,5% экен да руданын кошулмасында. Анын толук запасы эмчекте санала элек. Анан азыргынча ушул жакшы мындай литийдин канча көлөмү бар экен белгисиз, бирок литий бар. Анын сырткары 4-чү ушул литийдин аралашмасы бар руда кени бар. Бул деген Узун булак таласы. Узун булак таласында бул кен Ысык көл облусунун Тоң районунда жайгашкан. Жана ошол Алжи жоопкерчилиги чектелген коомдун ушул участогунда геологиялык чалгындоо иштерине жүргүзүүгө лицензиясы бар. Ал ошол жерге лицензиялы колдонуп чалгындоо кылыш керек болчу. Азыр кандай иштер жасалды, дагы эле сайтта чагылдырыла элек. Эми ошол литийдин баасын карайлы, санайлы, долларга айланталы. Мисалы үчүн 1 килограмм литий канча турат? Бүгүнкү күнү ошол литий металл тазалыгы 99,96% менен тазалыгы эсептесек. Майда бөлүктөргө 20 граммдык майда бөлүктөр, мисалы үчүн Орусиянын биржасында ошол бүгүнкү күнү 800 рубльден сатылат. Ошол эле мисалы үчүн 250 граммы 5% 9500 рубльден сатылат. Эгерде 500 граммдыгын карасак, аякта 18000 рубль менен сатылат. Эгерде 1 килограммын карасак, аякта 34000 рубль. Бул деген баалары баягы кескин рубль түшүп кеткенге чейин саналган болчу. Ошон үчүн ошол 34000 рубль бул деген $386 деп эсептейли. Ошону эстеп калалы. Эмкилге өтөлү ошол дүйнөлүк рыноктор литийдин негизги сатып алуучулар арасында автомобилдик өнөр жай деп эсептелинет. Мисалы үчүн бир Tesla Model S электромобилинин аккумуляторуна 63 килограмм литий керектелет да. Анан орточо алганда электр унасынын аккумулятору мындай Кытай Теслалардын же Кытай электромобилдердин бир электромобилдин аккумуляторунда 44,1 килограмм литий керектелет экен да, орточо менен алганда. Анан ошол эгерде Теслага санайлы, Теслага орточо эгерде бир аккумуляторуна 44,1 килограмм литий кетсе, ошону мисалы үчүн ошол эле $386 көбөйтсөк, баасы $17234 чыгат экен. Бул эмнени билдирет? Демек, эгерде Тесланы сатып алсаңар, Model S, бүгүнкү күнү жаңы Тесласы ушул 80 миңге келип калса керек, растаможкасы менен бир 100 миңге, 90 миңге барып калат Кыргызстанга келгиче. Ошонун
аккумуляторы эле 20% басы ошол аккумулятор да. Эгерде Кытайдын машинесин алсаңар, ошондо Кытайдын машинеси бизге 400 километрге жүрчүлөр канча бир 17 миң буулар келип атат, жаңылар 24 миңден келип атат. Мындай 700 километрге жүрчүлөр же 600 километр, 500 километрге жүрчүлөр, алардын басы 28 миң болуп келип атат. 42 миң, 50 миңге чейин. Ошондо эгерде мисалы үчүн 24 келсе, ошол 5 миң доллар өзү машина, 17 миң доллар батарейкасы да. Эгерде баягы кымбатыраак келсе, кымбатыраак келгенде ичинде салону да жакшыраак, фаршы да жакшыраак, электроникасы. Ошондо анда бир 30-40% баасы, же болбосо кымбатыраак машина келсе, бир 30% баасы литий батарейкасы эле түзүп калат да. Ошон үчүн электромобилиңердин батарейкасы бузулса, эгерде электромобилиңер арзаныраак болсо, анда анын жарымынын баасы көбүрөгү ушул жаңы батарейканы алганга керектелип калат экен да, мисалы үчүн. Ошондо Кыргызстанда мисалы үчүн ошол эле Жылы суу кенинин литийдин көлөмүн долларга айланталы. Ал жерде айтып атат, болжол менен бул жерде 25.884 тонна дейт да. Бул деген 25 миллион 884 миң килограмм дегенди билдирет. Ушуну 386 долларга көбөйтсөк, кандай санды алабыз? Мындай сан келип чыгат да, 10 миллиард 636 миң 363 бүтүн миңден 636 доллар келип чыгат да. 10 миллиард доллар. Ошол Жылы суудагы кендин баасы 10 миллиард доллар да. Жылы суудагы кендин баасы, эгерде ошол кенди чыгарып туруп, мамлекеттик ишкана 100% ээлик кылып туруп, ушунун баарын чыгарып, мисалы үчүн сатса, дүйнө базарына, кийин дагы баасы өсөт. Ошол эле кумтөрдүн алтынынан ашып кетиши ыктымал болуп калат экен да. Анан эгерде ошол туюктордогу литийдин ошол көлөмүн долларга айлантса, 162 миң килограмм ошол жерде да. Ошондо аны 386 долларга көбөйтсөк, жалпы 62 миллион 675 540 доллар чыгат экен да. 62 миллион бул бир топ эле акча да, мисалы үчүн ошол эле туюктор. Экөөнү тең бириктирип, анан торийди, ниобийди сатса, мисалы үчүн торий деген бул келерки технология да, бул деген коопсуз атомдук электростанцияга керектелүүчү материал. Торийден ошол кийинки келечекте коопсуздугу жогору болгон атомдук электростанцияларды салабыз биз. Анын торийди колдонобуз. Ошону эске албай деле жөн эле литийди эске алып койсок, ошол 10 миллиард долларды таап коет экенбиз да. Эгерде кандайдыр бир эл аралык компания келсе, жана роялтини мамлекетибизге жакшы төлөсө, эгерде 50%га чейин жеткирсе роялтини, анда 5 миллиард доллар биздин казынага түшмөк. Ошол 5 миллиард доллар тышкы карызды жап коймок, мисалы үчүн, бирок убакыттын ичинде созулат да ал добыча, жана литийди тазалоо. Ошон үчүн мындайын айтканда баягы өлкөнү өнүктүргөнгө, кээ бир карыздарын жапканга жакшы керектелмек да. Демек бизде ушундай ресурстар бар, ушундай ресурстарга биз байбыз. Эгерде мунун баарын эске алганыбызда, демек деген Кыргызстанда биздин жөндөмүбүз жетиштүү. Бир гана бизге баягы байлыгыбызды колдон учуруп ийбей, балдарыбызды ошол жаңы технологияларга үйрөтүп, кен менен иштегенин үйрөтүп, жаңы материалдар менен иштегенин үйрөтүп, анан эгерде мүмкүн болсо, акылдуу уул кыздарыбыз чыкса, алар деген ушундай жогорку технологиядагы заводду чыгарса, өзүлөрү эле мисалы үчүн литий темир фосфаттык батареялар жасаган фабриканы курса, ошол эле туюктор менен Жылы суунун литийин ошол жерге толугу менен колдонсо, анда ошол батарейканы кошумча бааны 3-4 эсе, 5 эсе салып туруп сатса болот эле базарга. Анда 10 миллиард эмес, бул 15, 20, 30 миллиард долларга чейин алып келе турган болот ушул литийдин жаралмасы да, кендери. Ошондой, бул маалымат сиздерге кызыктуу болсо, лайк баскыла. 87% мени көрүп аткандар, мага подпискасыз көрүп атырсыздар. Бул деген каяка барат ушул? Подписка кылгыла, колокольчикти басып койгула, менин келерки видеолорумду көргөнгө коңгурочону. Анан эгерде каналды колдойн десеңер, жаңы дагы ушундай жакшы маалыматтарды мен казып чыгып силерге айтып берип турганымды кааласаңыздар, каналды колдоп койсоңор болот. Ушул жерден азыр көрөсүздөр, плашка чыгат, ушул плашкада баягы QR код менен кирип кичине колдоп койсоңор болот. Видеомду көргөндөрүңөр үчүн рахмат. Жаңы темаларды өткөн видеонун комментарийлерин абдан көп таштадыгар. Ошондой темаларды таштай бергиле. Жаңы видеолордон көрүшкөнчө.